Жыйынтык баары камтылган. Бир жолу бир кедей адам башка бай мамлекетке барууну чечет. Ал болушунча акча карат чогултуп, эң арзан кеме менен барууга акчасы жеткендей билет сатып алат. Кеменин эң алдынан орун алып, өзү менен ала барган нандан күндө бир сындырымдан жеп отурат. Күндөр өтө берди, жүргүнчүнүн наны калбай калганча, нан каткандан ката берди. Акырында ал ресторан жайгашкан жогорку бөлүккө чыгат. Буфет ал үчүн бейиштей сезилет. Ал жерде тамактын жыты, гүлдөр жана кооз кийинген адамдар дегеле укмуш. Балким ага бул жерден жалмалаганга бир нерсе табылар. Көпкө кыскарылып отуруп, ал официанттан бир сындырым нан сураганга батынды. «Мен сиздин билетиңизди көрсөм болобу, тууган?» деп сурады официант. «Тууган, караңызчы, бул жерде эмне жазылган? Сиздин билетиңизде толук камкордук көрүү жазылган турбайбы? Ошондуктан тарелканы алыңыз да эмне кааласаңыз салып, шаттануу менен тамактана бериңиз. Тамагыңыз даамдуу болсун». Көпчүлүк адамдар ушул ачка отурган жүргүнчүгө окшоп кетет. Алла аларга керектүү нерсенин баарын берүүнү каалап жатса, алар Алладан болгону бир кургап калган нан берер бекен деп суранышат. Алла өзүнүн жараткандарына канчалыктуу жароокерлик кыла тургандыгын билишпей, алар Алланын алдында титирешет. Алла аларга бул дүйнөдө жана боло турган өмүрдө баардык бакытты берди. Ыйык Тоорат китебинде жараткан бизди артыкчылык жашоого чакырат. Тоорат Исайя 55 бап 1-2 аяттар. Суусагандар, баарыңар сууга келгиле. Силер да күмүш дилдеси жоктор келгиле. Күмүш дилдесиз жана акы төлөбөй эле келип шарап, сүт алгыла. Силер эмнеге нан эмес нерсеге күмүш дилде төлөп жатасыңар? Эмнеге тойгузбаган нерсеге эмгегиңерди жумшайсыңар? Кунт коюп, мени уккула, жана жыргалдын даамын сызгыла, өз жаныңар даамдуу тамакка жыргасын. Мариям уулу Иса Машаяк бизди бул дүйнөдөгү кайгы жана күнөөнүн азаптарынан куткаруу үчүн кун төлөдү. Алла ырайымдуу жана боорукер. Ал ыйык, эң жогорку, жакшылык кылуучу. Биздин бейишке кирүүбүз үчүн ал баарын жазады. Ал үчүн кун Мариям уулу Иса Машаяк аркылуу төлөнгөн. Буга биз эмне кошо алабыз? Чексиз ыраазычылыктан башка эч нерсе. Качан Адам алейхиссалам менен обо эне Алланын тилин албай, ал тийбе деген нерсеге тийгендиги үчүн алар өз жаратуучусунун кандай басырынтып кайгыга салышты жана Кудайга, өздөрүнө жана өздөрүнүн урпактарына өтө чоң маскаралык алып келишти. Алла Адам алейхиссалам менен обо энени жаратып жатканда, алардын күнөөгө батып кала тургандыгын билген жок беле? Албетте билген. Андай болбосо, ал баарын билүүчү Алла болбойт эле да. Алла Адам алейхиссалам менен обо энени жана бизди жаратпай кое алган жок, анткени биздин жаралуу убактыбыз келген. Бардык адамзат жаңы жаратылыш болгондуктан, алар Аллага улуу кайгы жана адилетсиздик алып келе турган болсо да, ал аларды кубануу менен жаратты. Аларды жаратпай кое албады. Бул кудуреттүү Алла өтө ырайымдуу болуп, өзүнүн ойлогон оюн акырындап жана токтоолук менен иштеп чыккан. Ошондуктан куткарып алуу планы иш жүзүнө ашыруу Алла аркылуу Адам алейхиссалам менен обо эне жаратыла электен алда канча мурда эле каралган. Анткени ал өз кайгысын кайруу үчүн
Мариям уулу Иса Машаякты курмандык фидда катары сунуштады. Мына ушундайча Алланын улуу курмандыгынын аркасында түбөлүктүү өлүмдү көрбөй калууга ар бир адамда мүмкүнчүлүк бар. Ак баталуу майрам Идал Адха ар бир учурда майрамдалган сайын мына ушул курмандыкты ишенген адамга билдирип турат. Биздин тил албастыгыбыз менен Аллага карата алып келген кемсинтүүлөрүбүз үчүн төлөм катары өлүүбүздүн зарылдыгы жок. Алла өзү биздин кунубузду төлөдү. Биздин тил албастыгыбыздын маскарачылыгы кечирилген. Жана бардык адамзат үчүн абийир кайрадан тургузулду. Ушунун бардыгы анын биз үчүн жасаган иштери аркасында, биздин кылган жакшы иштерибиздин аркасында эмес. Ушул ак баталуу майрам Алла биз үчүн эмне кылгандыгын көргөзүп турат. Алланын сүйүүсүн биз өзүбүздүн жакшы иштерибиз менен сатып ала албайбыз. Ал сүйүү азыр бизде бар. Өзүбүздүн жакшы иштерибиз менен биздин Аллага жагынып кечирим же кубаттоо алабыз дегенибиз да бекер. Анткени биз буларды улуу курмандык аркылуу алып койгонбуз. Аны Алла өзү алып келген. Бакара сүрөсү 87-аят. Албетте, биз Мусага китеп бердик. Андан кийин да пайгамбарларды жибердик. Иса бинни Мариямга далилдерди бердик, жана аны Рухул Кудс менен кубаттандырдык. Ар качан бир пайгамбар силерге жакпай турган нерсе менен келсе, бирин жалганчы деп, бирин өлтүрө бересиңерби? Мариям уулу Иса Машаяка өмүр берген Алланын руху биздин ичибизде да жаркырай алат. Ушул жөнүндө Аллага кайрылып сураңгыла. Ошондо Алланын руху аркылуу биз чыныгы мусулман боло алабыз. Келгиле, ушуну кабыл алып, кубанычка баталы. Алла бул жарык. 1000 вольт ток агымы биз аркылуу өтүүгө даяр. Биз ток жандырып, жер проводторду бири-бирине тийгизбесек, эч нерсе болбойбуз. Зымдарды бири-бирине туташтыруу менен асмандагы 1000 вольттуу энергиянын биз аркылуу агуусуна жол бере алабыз. Биз качан Аль-Фида курмандыгын кабыл алганыбызда биздин аң сезим толугу менен жаңырат. Бул белек Алланын ырайымынын эң жогорку деңгээлде көрүнүшү. Анткени ал бизди түбөлүктүү өлүмдөн сактап, жана Алланын түбөлүктүү падышачылыгына аны менен бирге тынчтыкта жашоого мүмкүнчүлүк берет. Фатх сүрөсү 1-5-ге чейинки аяттар. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен. Алла сенин илгери өткөн жана кийин келе турган күнөөлөрүңдү кечирүүсү үчүн жана сага өз жакшылыгын толук кылып берип, сени туура жолго баштоочу үчүн, анан дагы Алла сага кудуреттүү жардам бериш үчүн чындыгында биз сага ачык айкын фатх жеңиш тартуу еттик. Ал Алла өз ыйман ишенимдерине дагы ишеним кошулар үчүн момундардын көңүлдөрүнө тыным бейпилдик түшүргөн зат. Асмандар жана жер кошуундары жалгыз Алланыкы. Алла билим жана хикмат ээси болгон зат. Ал момундарды жана момуналарды астынан дарыялар агып тура турган, алар түбөлүк кала турган бейишке киргизүү үчүн, жана алардын жамандык күнөөлөрүн өчүрүү үчүн тыным ала турган кылып койду. Мына ушул теңир алдында улуу бакыт болду. Инжил Римдиктерге 5-бап 1-2 аят 6-10-га чейинки аяттар. Демек,
ишеним аркылуу акталып, биздин башкаруучубуз Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыгыбыз бар. Ыйса аркылуу бул ырайымга кирүүгө ишеним негизинде мүмкүнчүлүк алдык. Биз ошол ырайымда болуп туруп, Кудайдын даңкына үмүт менен мактанабыз. Анткени Машаяк куткаруучу биз алсыз болгон кезибизде белгилүү убакытта адилетсиздер үчүн өлдү. Такыба киши үчүн ким өлсүн, жакшылык кылуучу үчүн мүмкүн бирөө канын кыяр. Бирок Кудай бизге өз сүйүүсүн, биз күнөөкөр болгон кезде Ыйса Машаяктын биз үчүн өлгөнү менен далилдейт. Ошондуктан мындан артык азыр анын каны өлүмү менен акталгандыктан ал аркылуу каардан куткарылабыз. Анткени эгерде биз душман болуп, Кудай менен анын уулунун өлүмү аркылуу жарашсак, анда андан бетер жарашып, анын өмүрү аркылуу куткарылабыз. Куткарып алуу белеги Алланын эң жогорку ырайымынын көрүнүшү болуп саналат. Ошондуктан бул биздин ишенимдин жемиши болуп эсептелет. Биз ал аркылуу качып кутула албаган өлүмдөн кутулуп, Алланын чексиз падышачылыгына кубанычка толуп жашай алабыз. Зымдарды туташтыруу бул асыл Куран Товба деп атаган нерсе. Бул сөз көпчүлүк учурда тобо келтирүү деп которулат. Анын Аллага болгон тиешесинин мааниси Алланы көздөй, кылчайуу же кайрылуу. Худ сүрөсү 3-90 аяттар. Раббиңерден кечирим сурагыла, кийин анын өзүнө тобо кылгыла. Ошондо ал силерди белгилүү мөөнөткө чейин жакшы пайда, ырыскы менен маарытат жана ар бир жакшылык ээсине жакшылык берет. Эгер жүз үйрүсөңөр, мен силерге улуу күн азабы жетүүсүнөн коркомун. Раббиңерден кечирим сурагыла, кийин ага тобо кылгыла. Албетте, Раббим мээримдүү жана дос кылуучу. Торат Исайя 55-бап 3 аят 6-9 чейинки аяттар. Өз кулагыңарды түргүлө да мага келгиле. Уксаңар, силердин жаныңар түрүү болот. Дөөткө ууда кылган түбөлүк осуятымды, өзгөрүлбөс ырайымымды силерге берем. Теңирди табууга мүмкүн болгончо аны издегиле. Ал жакын турганда аны чакыргыла. Арамза өз жолун калтырсын, жана кудайсыз адам өзүнүн жаман ойлорун калтырып, Теңирге кайрылсын, жана ал ага ырайым кылат. Биздин Кудайга кайрылсын, анткени ал көптөн көп кечиримдүү. Менин ойлорум силердин ойлор эмес, силердин жолуңар да менин жолдорум эмес, дейт Теңир. Бирок жерден асман канчалык бийик турса, менин жолдорум силердин жолдордон ошончолук бийик, жана менин ойлорум силердин ойлордон да ошончолук бийик. Эгерде биз Аллага бурула турган болсок, өз жүрөгүбүздү өзгөртө алабыз, жана биздин өмүрүбүз Аллага ыраазычылык келтирүү болот. Бизде жакшы иштерди кылуу үчүн каалоо пайда болот. Бул каалоо бардык тил алчаактыктан жана коркунучтан да жогору турат. Ошондо биз бейиштен орунду өз кылган иштерибиз менен алууну каалабайбыз. Анткени куткарылуу бул белек, аны биз сатып ала албайбыз. Бирок Алланын кылган иштерине ыраазычылык келтирүү менен биздин жардамыбызга муктаж болгон адамдарга жардам көргөзө алабыз. Биз эми кулдуктун көз карандылыгынан ажырадык. Анда ар бир кылынган жакшы иштер жазадан корккондуктан жана сыйлык алуу үчүн жасалган. Инжил Колоссиялыктарга 1-бап
19-дан 23-гө чейинки аяттар. Анткени анын ичинде бардык толуктук жашасын. Жана ал аркылуу бардыгын, жердегини да, асмандагыны да, анын айкаш жыгачындагы каны аркылуу өзү менен элдештирген. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да. Кудай анын денеси өлүмү аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Эгерде ишенимде бекем жана олку солкусуз туруп, өзүңөр уккан жакшы кабардан үмүтүңөр үзүлбөсө, бул жакшы кабар асман астындагы бардык жаралгандарга салтанат менен жарыяланган. Биз дагы Ибраим алейхиссаламга окшоп бир гана суроо талап кылынган достук мамилеге кирип жатабыз. Досумду кубантуу үчүн мен эмне кыла алам? Ибраим алейхиссалам кантип Алланын досу болуп калса, Аллага чын жүрөктөн ал сыяктуу ишенген адамдар да өз жаратуучусу менен өзгөчө байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Качан биз Аллага ишенгенде гана ал биздин коргоочу досубуз боло алат. Али Имран сүрөсү 68-аят. Адамдардын Ибраимга жакыныраагы, анын жолуна ээрчиген заттар, мына булар пайгамбардын жолуна ыйман келтирген кишилер, Алла момундардын досу. Араф сүрөсү 196-аят. Шексиз менин эгем ушул китепти түшүргөн Алла, ал салих пенделерге жар болот. Хирург жана дарылануучу адам. Бир канча жылдар мурдараак өзүнүн ыктуу операциясы аркылуу бир канча адамдардын өмүрүн сактап калган таанымал хирург болот. Бир жолу госпиталдагы 3 оорулууга рак деген диагноз коюшат. Бул 3 адамга бирдей тезинен операция кылуу керек деген кеңеш берилген. Алар бири-бири менен сүйлөшүп, арасынан бирөө мындай дейт: "Мага операция кылуунун кажети жок. Анткени мен хирургдун бөлөсүмүн. Аны мен жакшы көргөндүктөн аны жумушунан алагды кылгым келбейт. Мага да операция кылуунун зарылдыгы жок", деди экинчи оорулуу. "Мен бул доктурдун көп сандаган жазмаларын окугам, жана анын көп лекцияларын уккам, жана анын жөндөмдүүлүгүнө ишенем. Ошондуктан мен күтө туруп, азырынча операция жасатпай койсом деле болот." Үчүнчүсү мындай деп айтты: "Мен анын тууганы эмесмин, жана анын жазмаларын көп окуган да жокмун. Ошондуктан мен ага барып, мени азыр эле операция кылуусун суранам." Кандай деп ойлойсуңар? Бул адамдардын кайсынысы өз ажалынан аман калат? Бул окуянын мааниси мындай: силер канчалыктуу көп билсеңер да, жакшы иштериңер менен куткарылууну кааласаңар да, маанисиз. Силер бир гана Алланын сунушун кабыл алуу менен гана куткарыла аласыңар. Ибраим алейхиссалам Алланын баа жеткис белегин кабыл албай койсо, ага эмне болот эле? Анын уулу өлүмгө учурамак. Эгерде биз Теңирден келген ушул курмандыкты кабыл албай турган болсок, бизге эмне болот? Алланын куткарып алуучу түз жолунан баш тарткан адамдардын тагдыры түбөлүктүү өлүм. Биз баарыбыз күнөөнүн рагынын шишигин алып жүрөбүз. Ошондуктан биздин сакайып кетишибиз үчүн бизге улуу курмандык керек. Суроо мында: силер кимге таянып жатасыңар? Силер жамандыкка ыктуу болгон өз ишиңерге таянууну чечтиңерби? Же силер өз күнөөсү менен куткарылууга муктаж болуп жаткан адамдарга таянууну туура деп кабыл алдыңарбы? Же силер Алланын элчиси жана анын сөзү болгон
улуу курмандык Мариямга жиберген анын руху болгон Мариям уулу Ыйса Машаякка таянасыңарбы? Мариям уулу Ыйса Машаякка таянуу биздин күнөөлөрдөн кечирим алып, жана түбөлүктүү өлүмдөн куткарылышыбыздын жалгыз гана мүмкүнчүлүгү. Саба сүрөсү 37-аят. Мал дүниелөрүңөр жана балдарыңар да силерди биздин жаныбызга жакын кылуучу эмес. Бар болгону ыйман келтирген жана жакшы иштер кылган заттар дал ошолор үчүн гана кылган иштери себептүү бир нече эсе сыйлык болот жана алар жогору орундарда тынч аман болушат. Инжил Иоанн 14-бап 6-аят. Ыйса жооп берди. Мен жол, чындык, өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо эч ким атага кире албайт. Бул дүйнөнүн бардык акчалары жада калса өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү курман кылсак да бизди Аллага жакындата албайт. Бирок бир гана биздин Мариям уулу Ыйса Машаякка болгон ишенимибиз бизди куткара алат. Анткени ал Аллага жакын деп эсептелген жалгыз пайгамбар, элчи. Анкабут сүрөсү 23-аят. Алланын аяттарын жана ага жолугушун тана турган адамдар, алар менин ырайым, мээримимден үмүтсүз болгон кимселер жана алар үчүн жан чыдагыс азап бар. Инжил Эфестиктерге 2-бап 13-аят. Ал эми азыр Ыйса Машаяктын ичиндесиңер. Бир кезде алыс тургандар Машаяктын каны аркылуу жакын болуп калдыңар. Инжил Еврейлерге 2-бап 14-дөн 18-че чейинки аяттар. Ал эми балдар денеге жана канга кандай тиешелүү болсо, ошондой эле өлүмдүн бийлигине ээ болгонду, башкача айтканда шайтанды өзүнүн өлүмү менен күчүнөн кетирүүчү үчүн ал дагы денеге жана канга тиешелүү болуп калды. Жана өлүмдөн коркуп өмүр бою кулчулукка башы байлангандарды бошотуу үчүн муну кылды. Анткени ал периштелерди эмес, бирок Ыбрайымдын тукумун кабыл алат. Ошондуктан ал бардык жагынан боордошторуна окшошуусу керек эле. Жана ошентип элдин күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн Кудайдын алдында ырайымдуу жана ишенимдүү дин башчы болушу керек эле. Анткени ал өзү кандай саналып азап тартса, ошондой эле сыналгандарга жардам бере алат. Инжил Еврейлерге 4-бап 15-16 аяттар. Анткени биздин алсыздыкты билбей, кайгыбызга ортоктош боло албай турган дин башчыбыз эмес, бирок бизге окшоп баарысында сыналган, бирок күнөөсүз дин башчыбыз бар. Ошондуктан кайрым алып, бизге жардам керек болгон убакта ырайым табыш үчүн кайраттуулук менен ырайымдын тактысына жакындап баралы. Инжил Еврейлерге 10-бап 19-22 аят. Демек боордоштор, Ыйсанын каны аркылуу жаңы жана тирүү жол менен ыйык жайга кирүүгө кайратыбыз бар. Чын жүрөк менен, толук ишеним менен, кандын чачылышы менен жүрөгүбүздү бузук сезимдерден тазалатып, жан денебизди таза сууга жууп, Кудайга жакындайлы. Кымбаттуу окурман, силердин күнөөңөр кечирилди беле? Балким, силер күнөөнүн оорусунан чалдыкканыңарда чын эле сезген болсоңор. Эгерде силер бул жөнүндө кейип, Алланын кечиришин суранып сыйынсаңар, эгерде силер түбөлүктүү багытка жалгыз жол болгон Мариям уулу Ыйса Машаякты куткарылууга
muktаждыгыңарды сезгениңерде байкасаңар. Эгерде силердин күнөөңөр кечирилгендигине ишендүү болуңар келсе, эгерде силер үчүн курман болгон Мариям уулу Иса Машаяктын улуу курмандыгына ишенүүгө чечим кабыл алсаңар. Эгерде силер өзүңөрдүн түбөлүктүү тагдырыңарды ага тапшырууну чечсеңер, эгерде силер толук ички дүйнөнүн бейпилдиги менен ырахаттанууну кааласаңар, анда мен силерди Аллага төмөндөгүдөй сыйынуу менен кайрылууга чакырам. О ырайым артык Алла, Теңирим, мен кылган күнөөлөрүм үчүн өкүнүп турам. Теңир, өзүң кечиримде кең пейилсиң. Теңир, мага ырайым кыла көр. Анткени мен күнөөкөрмүн. Теңир, мени улуу курмандык болгон Машаяк аркылуу кечире көр. Теңир, мага ырахат багыңдын бөлүгүн ыйгар. Теңир, мени түз жолуңдан чыгарбай алып жүр. Теңир, мен өзүңө түбөлүк ишенейин. Ыйык китептерде Алла төмөнкүлөрдү убада кылган. Бакара сүрөсү 186-аят. Пенделерим, сенден мен жөнүндө сурашса, мен аларга жакынмын. Мага дуба кылган убактарында дуба кылуучулардын дубасын кабылдаймын. Демек, акыйкат жолго жүрүүлөрү үчүн алар менин чакырыгыма жооп кылышсын, жана мага ыйман келтиришсин. Гафир сүрөсү 60-аят. Раббиңер, мага дуба кылып сураңгыла, мен силерге жооп берем, деди. Торат Иеремия 33-бап 3-аят. Мага кайрылсаңчы, мен сага жооп берем. Сен билбеген кол жеткис улуулукту сага көргөзөм. Инжил Матвей 7-бап 7-8 аяттар. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, жана табасыңар. Эшикти тыкылдаткыла, анан силерге ачып берилет. Анткени сураган ар ким алат, издеген киши табат, жана тыкылдатканга ачылып берилет. Мариям уулу Иса Машаякты өздөрүнүн куткарылуусу үчүн фида, куткаруу курмандыгы катары кабыл алган ар бир адам үчүн улуу Аллага даңктоолор болсун. Асыл Куран баяндагандай, биздин мындай сунуштан баш тартуубуз акылсыздык боло тургандыгына биз баарыбыз кошулабыз. Бакара сүрөсү 48-аят. Бирөө үчүн бирөө эч нерсе төлөй албай турган, эч кимден шапаат колдоо кабыл кылынбай турган, жана эбас акы алынбай турган, жардам берилбей турган күндөн корккула. Демек, келгиле далилдейли. Мариям уулу Иса Машаякты фида, биздин түбөлүктүү куткарылышыбыз катары кабыл алуу, мисалы, биздин христиан болушубузду талап кылбайт. Силер колуңарга кармап турган китеп Ибраим алейхиссаламдан тараган 3 диний багыттагы ыйык жазууларды изилдөөдө бири-бирине шайкештигин табууга жардам берет. Бул китептерден биз чыныгы тынчтыктын башатын таптык. Иудаизм жана христиандардын ислам менен окшоштугу көп. Муну түшүнүүгө болот. Анткени иудейлер, христиандар жана мусулмандар өздөрүн Ибраим алейхиссаламдын тукумдарыбыз деп эсептешет. Ниса сүрөсү 125-аят. Чыныгы мусулман болгон абалында өзүн Аллага тапшырган жана акыйкат жолдогу Ибраимдин динине ээрчиген адамдын дининен да кереметирээк дин барбы? Акыры
Ибраимди Алла өзүнө дос туткан. Аннаам сүрөсү 161-162 аяттар. Айткын, менин Раббим туура жолго, чыныгы динге, ак жолдон тайбаган, Алла Таалага бирөөнү шерик кылуучулардан болбаган Ибраимдин динине хидаят кылды. Айткын, намазым, ибадаттарым, тирүүлүгүм жана өлүгүм бүткүл ааламдардын Раббиси болгон Алла үчүн. Андан тышкары, ыйык Тоорат, Забур жана Инжил асыл Куранда керектүү ачылыштар катары колдонулат. Маида сүрөсү 44-46 аяттар. Албетте, биз Тооратты, Жидаят жана Нурду өз ичине камтыган абалды түшүргөнбүз. Аллага моюн сунуучу болгон пайгамбарлар, илахи билим ээлери жана даанышмандар өздөрүнө Алланын китеби аманат коюлгандыгы себептүү жөөттөргө аны менен өкүм кылышат. Алар бул китеп үстүндө күбөлөр. Алардын издеринен өзүнөн алдыңкы Тооратты ырастоочу болгон Ыйса бинни Мариямды ээрчиттик. Жана ага хидаят жана нурду өз ичине алган, өзүнөн алдыңкы Тооратты ырастоочу жана такыбаалар үчүн хидаят, насият болгон Инжилди бердик. Жана да Инжил ээлери анда Алла түшүргөн нерселер менен өкүм кылышсын деди. Бакара сүрөсү 1-5 чейинки аяттар. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен. Алиф, Лам, Мим. Бул китеп күмөнсүз, ким теңирдин каарынан коркуп, өз иштеринде такыба, момун болгондор үчүн хидаят, туура жол. Алар кайыпка ишенишет, намазды толук аткарышат, жана биз ырыскы кылып берген нерселерден кайыр садака кылышат. Ошондой эле алар сага түшүрүлгөн жана сага дейре түшүрүлгөн нерселерге ыйман келтирет жана акырет күнүнө анык ишенет. Раббиси тарабынан туура жол тапкандар да ошолор жана кутулуучулар да алардын өздөрү. Баккара сүрөсү 53 аят. Силер туура жолду табышыңар үчүн Мусага китеп жана Фурканды бергенибизди эстегиле. Андан нары асыл Куран биздин ар бирибизди Мариям уулу Иса Машаякты жолдогон ишенимдүү адамдар менен убакыт өткөрүүгө чакырат. Анткени алар Алланын аяндары боюнча жашагандыгын айтат. Юнус сүрөсү 94 аят. Эгер биз сага түшүргөн нерселерден шектенген болсоң, анда өзүңдөн мурдагы китептерди, Тоорат жана Инжилди окуй турган адамдардан сура. Чындыгында сага Раббиң тарабынан чындык келди. Демек, эч качан күмөн саноочулардан болбогун. Асыл Куран чындыгында эле кээ бир ыйык жазуулардын ордуна өз каада салттарын ээрчиген иудейлер жана христиандар жөнүндө кеп кылат. Башка жагынан асыл Курандын көп сандаган аяттары чыныгы ишенген христиандарга карата түз көз карашта экендигин унутпашыбыз керек. Али Имран сүрөсү 113-114 аяттар. Китеп берилгендердин баары бирдей эмес. Китеп берилгендердин арасында сажда кылган абалда түнү бою Алланын аяттарын окуй турган туура жолдогу кишилер дагы бар. Ошол заттар Аллага жана акырет күнгө ыйман келтиришет, жакшы иштерге буйруп, жаман иштерден кайтарышат жана жакшылык кылууга шашылышат. Дал ошолор жакшы кишилерден. Маида сүрөсү 82 аят. Ыйман келтирген адамдарга эң катуу душмандык кылуучу адамдар жөөттөр жана мушрик болгон
кимселер экендигин көрөсүң. Ыйман келтирген адамдарга эң жакын дос болуучулар болсо, биз насыранилербиз деген кишилер экенин көрөсүң. Буга себеп алардын арасында алымдар жана рахиптер, манахтар бар экендиги жана алардын текебердик кылбастыктары. Ошондуктан Алланын боорукердиги жөнүндөгү кабар асыл Куранда айтылган. Бирок ыйык жазууларды чын жүрөктөн изилдеген, машаяк жолун жолдогон адамдар кайра тирилген күндө Алланын багына кире тургандыгын унутпашыбыз керек. Анткени алар чын жүрөктөн ишенген адамдар. Баккара сүрөсү 62 аят. Албетте ыйман келтирген заттар, жөөт болгондор, насранилер, христиандар жана сабийлер Аллага, акырет күнгө ишенсе жана жакшылык иштерди кылышса, ошолорго жараткандын алдында сооп бар. Алар үчүн коркунуч, кам кайгы жок. Али Имран сүрөсү 55 аят. Алла айткан бул сөздөрдү эстегин. Эй Иса, албетте мен сага өзүм өлүм жиберем жана өзүмө кайра көтөрөм, жана капырлардын жамандыгынан куткарам. Ошондой эле кыямат күнүнө чейин сени ээрчиген заттарды капырлардан жогору коёмун. Кийин мага кайтасыңар. Анан өзүм силер талашып тартышкан нерселер жөнүндө араңарда өкүм кыламын. Инжил Аян 14 бап 12 аят. Бул жерде Кудайдын осуяттарын аткарган жана Ыйсага болгон ишенимимди сактаган ыйыктардын чыдамкайлыгы талап кылынат. Ушуга байланыштуу ким чындыгында Ибраим алейхиссаламдын үлгүсү менен жүрө турган болсо, ошолор чыныгы мусулмандар. Баккара сүрөсү 111-112 аяттар. Алар бейишке жалаң жөөт же христиан болгондор кирет дешти. Бул алардын куру кыялдары. Айткын, эгер чынчыл болсоңор, далилиңерди алып келгиле. Жок, ким жакшылык кылган абалда өзүн Аллага тапшырса, ал үчүн Алланын даргөйүндө сооп, сыйлык бар, жана алар үчүн эч кандай коркунуч жок. Алар капа кайгыда болушпайт. Баккара сүрөсү 132 аят. Ибраим, аны мен бирге Якуб да балдарына ушул динди осуят кылып айтышты. Уулдарым, албетте, Алла силер үчүн ушул динди тандады. Демек, мусулман болгон бойдон гана дүйнөдөн өткүлө. Ниса сүрөсү 125 аят. Чыныгы мусулман болгон абалында өзүн Аллага тапшырган жана акыйкат жолдогу Ибраимдин динине ээрчиген адамдын дининен да кереметирээк дин барбы? Акыры Ибраимди Алла өзүнө дос туткан. Хач сүрөсү 78 аят. Жана да Алла жолунда чыныгы жихад менен жихад кылгыла. Анын өзү силерди тандады. Жана бул динде силерге бир да хараш тарлык кылбады. Атаңар Ибраимдин динин кармагыла. Пайгамбар силердин үстүңөрдө күбө болсун үчүн, силер болсо адамдардын үстүндө күбө болушуңар үчүн өзү силерди мусулмандар деп атады. Демек, намазды толук аткаргыла, зекетти бергиле жана Аллага байлангыла. Ал силердин эгеңер. Ал зат кандай гана жакшы эге жана кандай гана жакшы колдоочу. Ошондуктан келгиле, асыл Курандын айткан кеңештерин ээрчиле. Анкабут сүрөсү 46 аят. Силер китебейлери менен жалаң эң көркөм жосунда болбосо, талашып тартышпагыла.
Бирок алардын арасындагы зордук зомбулук кылган кишилер менен гана кескин мамиле кылышыңар мүмкүн. Дагы айткыла, биз өзүбүзгө түшүрүлгөнгө да, силерге түшүрүлгөндөргө да ыйман келтиргенбиз. Биздин Кудайыбыз да, силердин Кудайыңар да бир, жана биз ага гана моюн сунуучубуз. Эгерде мусулмандар менен Машаяк жолун жолдоочулардын Кудайы бир болсо, бири-бири менен кармашуунун эмне кереги бар? Биз ишенген жалгыз Кудайдын боорукердигине бирге кубаналы. Анткени анын ысымы бириктирүүчү. Бир гана Аллага сыйынуу менен башкалардан өзгөчөлүүнү каалоо. Ибраим алейхиссалам башка адамдардан айырмаланып турган. Жана түгөл дүйнө бутпарастардын арасында жалгыз гана чындыкты карманган бир жаш адам болгон, дешип Аллага даңктоо айтып жатышат. Чыныгы Кудайга ишенимдүүлүгүн кармаган Ибраимдин жаркыраган үлгүсү болбогондо, бул дүйнө кандай гана караңгы болот эле. Ал жада калса өзүнүн атасын да буркандарга табынгандыгы үчүн айыптаганга батынган. Аннам сүрөсү 74-75 аяттар. Эстегин, Ибраим атасы Азарга, буттарды Кудай кылып жатасыңбы? Мен сени жана коомуңду ачык адашууда деп билемин деген эле. Ошондой кылып биз Ибраимга анык ишенүүчүлөрдөн болуп калыш үчүн асмандар менен жердеги өз кудуретибизди көргөздүк. Ибраим алейхиссалам жок нерселерге ишенген жана буркандарга табынган адамдардын арасында чоңойгон. Жада калса жалгыз Алланын бар экендигин билишсе да, анын атасынын үйүндөгүлөр айланасында курчап турган бузулган адамдарга кошулушуп, Алладан башка кудайларга кызмат кылышты. Торат Иса Навиндин китеби 24-бап 1-2 аяттар. Жана Иса Израилдин бардык укум-тукумун Сихемге чогултту да, Израиль аксакалдарын, акимдерин, сакчыларын чакыртып алды жана Кудай Теңирдин алдында турду. Жана Иса бардык чогулган элге минтип айтты. Теңир Израилдин Кудайы мына муну айткан. Эзелтен эле дарыянын аркы бетинде силердин аталарыңар Фара, Ибраим жана Нахордун атасы жашап келген, жана башка кудайларга сыйынышкан. Чыныгы дин азыркы убакытка чейин жок болбошу керек эле. Алла ар дайым өзүнө кызмат кылган калдыкты сактап турган. Пайгамбарлар Адам алейхиссалам, Сиф алейхиссалам, Идрис алейхиссалам, Салих алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Сим алейхиссалам кылымдардан кылымдарга Алланын эркин аяндарын сактап келишти. Фарранын уулу Ибраим алейхиссалам ушул касиеттүү ишенимдин мураскору болуп калды. Буркандарга табынуучулук аны бардык жагынан кысымга алса да ийгиликке жетишкен жок. Ишенбеген адамдардын арасында ишенимдүү болуп, буттарга табынгандар курчап турса да бузулбастан, ал жалгыз гана чыныгы Кудайга өз ишенимин бекем кармаган. Ибраим алейхиссалам жашаган шаары 4000 жыл убакыттан кийин мактап жатышкан ошол мезгилдеги шаарларга караганда жашаганга шарттуу эле. Ибраим алейхиссалам билимсиз жөнөкөй жана жупуну гана көчмөн болгон деген ой жоруулар туура эмес. Ал политеистик көп кудайларга табынган дүйнөдө Алла жөнүндө билим алып жана ага кызмат кылуучу түнүндө шам сыяктуу жанып турган жарык болгон. Кымбаттуу, чын жүрөктөн ишенген адамдар башкалардан айырмаланып туруу үчүн ишенимдүү жана кайраттуу бололу. Ибраим алейхиссалам ханиф аталган. Бул сөз ханифа деген сөздөн келип чыккан.
көпчүлүктүн артынан жүрүүгө өзүнө жол бербейт. Ибраим алейхиссалам атасы Азар артка калды. Бирок Ибраим алейхиссалам өзү түгөл дүйнөгө таанылып, ишенгендердин атасы аталды. 100 миллион деген адамдар аны өздөрүнүн руханий атасы катары кабыл алышкан. Дагы миллиондогон адамдар анын денелик тукуму болбосо да, анын руханий уулдары. Чындыктын артынан ээрчигенди каалаган, көпчүлүктөн суурулуп чыккан ар бир адамды Алла кубаттап жана колдоп турат. Суроо мында: биз көпчүлүктүн катарында калабызбы? Алла тирүү, ал өзүн башкаларга тааныштырган адамдардын өз күчүн жана боорукердигин күбөлөндүрүп туруусу каалайт. Ал бир кезде Ибраим алейхиссалам чакырган сыяктуу бүгүн да адамдарды өзү берген көрсөтмөлөрүнө ишенимдүү болуп калуусуна чакырып салат. Жана чыныгы ишенимге ээ болгон адамдардын баары Алланын чакырыгына кулак салуу үчүн Ибраим алейхиссалам сыяктуу жердик кызыкчылыктардан баш тартууга даяр болушунда күмөн жок. Ошондуктан Ибраим алейхиссалам руханий тукумдары, улутуна жана маданиятына карабастан ишенимди чын жүрөктөн кабыл алгандар. Биз дагы анын чыныгы тукуму болууну каалайбызбы? Байыркы иудейлердин улуу катачылыктары өздөрүн өзгөчө сезгендиктеринде, анткени алар өздөрүнүн генетикасы боюнча Исаакка таандыкпыз дешкен. Ким чыныгы ишенимге ээ болуп, Аллага кызмат кылышса, алар Ибраим алейхиссаламдын руханий тукумдары. Алла текебердикке, өзүн жогору көтөргөндүккө, өзүмчүлдүккө, буттарга табынуучулукка жана башка адамдарга карата кастык алып келген денелик тукумду эмес, бирок жүрөктү жана мүнөздү баалайт. Ошондуктан бул китептин башкы максаты силерге Алла даярдап койгон тынчтыкты жана чыныгы байланышты табууга жардам берүү. Асыл Куран мындай дейт. Али Имран сүрөсү 31-аят. Айткын: эй Мухаммед, эгер Алланы сүйсөңөр, мени ээрчигиле. Ошондо Алла силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Алла күнөөлөрдү кечирүүчү, мээримдүү. Наср сүрөсү 3-аят. Тезинен Раббиңе мактоо алкоо айтуу менен тазалагын жана ал заттан кечирим сурагын. Анткени тобоо зарларды кабыл кылуучу зат. Кымбаттуу окурман, коргоочу Алла силерди күнөөңөрдөн кечирим суроого жана асыл Куран айтып кеткен улуу курмандык жөнүндө ойлонууга чакырат. Эгерде силер адашканыңарды билип, Аллага сыйынган болсоңор жана анын белегин кабыл алсаңар, анда силер чыныгы тынчтыкты сезесиңер. Алла силерди кечиргендигине ишенгиле. Жана Алла силерге жашоо үчүн экинчи мүмкүнчүлүк берди. Ал силердин куткарылууңар үчүн эң кымбат болгон өзүнүн козусу Марьям уулу Ыйса Машаякты курмандыкка берген.